Ат башыга логистикалык борбор куруу үчүн Кытай инвестору менен сүйлөшүп, баш аягы $280 миллион келишим түзүүгө арача болуп жүргөн Эмиль Абдыкадыровдун аракетин баалагандар да, сындагандар дарбын. Жергиликтүү эл эмнеге каршы чыгып, көз караштары төп келбей жатканы менен да эсептешүү керек го. Балким түшүндүрүү иштери жакшы жүрбөй атабы, же Кытайлардын келишиминен күмөндүү көрүнүштөргө кириптер болобузбу? Суроолор көп. Эгерде коомдо аброю бар, эл ишенимине ээ болгон ишкер мындай демилгеге аралашканда, анда эки жаатка бөлүнгөн талаш-тартыш жаралбайт эле да. Эске салсак, эски режимдер учурунда Эмиль Абдыкадыров Бишкек шаарынын вице-мэри катары бир топ жыл иштеп, кыйла байып, эбегейсиз объектилерди менчиктештирип алганы жалганбы? Баштагы баскан изи таза, ак эмгеги менен байыган бизнесмендер, инвесторлор менен иштешсе, ишенимдин да чоң болору айкын эмеспи? Ал эми Эмиль Абдыкадыров өмүр бою мамлекеттик кызматтардан байып, мүлктөрүн жашыруу менен тымыйып жүрүп, анан бир күн эле элге күйгөн, мамлекет үчүн салым кошкон адам болуп чыга калса кандай дейсиң? Ошон үчүн элдин да ишеними болбой атабы? Күч органдары Эмиль Абдыкадыровдун жакын туугандарына катталган байлыктарына кызыгып көрдү эле? Же олигархтын баарынын заманы келгенби? Кептин баары башка жактаго. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенти эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда тууганы тарабынан сабалып каза болгон 2 жашар баланын атасы Россиядан келди. Облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына таянсак, баланын атасы кылмыш ишин козгобоого милициядан суранууда. Ал баласын сабап өлтүргөн туугандарына эч кандай доо арызы жок экендигин билдирген. Азыркы учурда соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы күтүлүүдө. Эскерте кетсек, 27 январда октябрь айылындагы ооруканага чарчап калган бала келип түшкөн. Бала сабалгандыктан денеси көк ала болуп калган. Кылмышка шектүү катары баланын атасынын тууганы кармалган. Баланын атасы Россияда эмгектенип жүргөн. 1 май райондук соту качып кеткен мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин кызына тиешелүү мүлктү камактан чыгарды. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Прокуратура соттун чечимине каршы арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Аскарбек Шадиевге башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30 000 уурдалганы себеп болгон. Андан соң Шадиев качып кеткени, АКШда жүргөнү кабарланып, мурдагы кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча иш козголгон. Бир канча мүлк камакка алынган. Бул кылмыш иши боюнча Бишкектин 1 май соту саясатчыны сыртынан 10 жылга эркинен ажыраткан. Кытайдын Харбин шаарында коронавирус илдетине чалдыккан аял кыз төрөдү. Ымыркайдын саламаттыгы жакшы, ал эч кандай вирусу жок төрөлгөн. Бул тууралуу China Daily жазып чыкты. Төрөгөн аял боюнда бар учурундагы 38 жумалыгында температурасы 37,3 көтөрүлгөн. Андан соң анализ тапшырып, дарыгердин уруксаты менен кесарево жолу менен 30 январ күнү төрөгөн. Ымыркайдын салмагы 3,5 килограммды түздү. Төрөттөн соң аялдын температурасы түшүп, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө.